Таңертең миңден ашуун адам жыл сайын өтүүчү марафонго катышуу үчүн чогулду. Алгач аларга денесин жибитип, өздөрү тандаган аралыкты багынтууга бет алышты. Марафондорго катышып жүргөндөргө буга чейинки өздүк рекорддорун жаңылоого жан өрөштү. 5 километрге чыккадык. Ошо 22-23 тегерек болуп калды окшойт. Саат карабай калдым да. Былтыркы жылдан баштап эле. Уже экинчи жыл болуп атат бул. Но бул жылдан биринчи жолу. 5 эмес 1 километрге деле албетте даярдык керек. Жөн эле көчөдөн келип чуркалмай. Албетте оор болот. Сөзсүз даярдык керек. Эми ден соолук үчүн өзүбүздүн ден соолугубуз өз колубузда дегендей. Поэтому, можно сказать, 9-летняя подготовка, вот она здесь тоже выкладывается сегодня на этом беговом мероприятии и на других беговых мероприятиях. Жатна 1 километрден ошо кичинекей кезден эле балдарды дагы ушу спортко аралаштырып, спортту жакшы көрдүрүү максатында уюштуруп жаткан иш да. Жарым марафон өлкөдө быйыл 3-чү ирет өтүүдө. Жылдагыга салыштырмалуу катышуучулардын саны дагы көп. Буга чейин чоңдор эле чуркап келсе, быйыл жаш жеткинчиктер дагы 1 километр аралыкка катышууда. Марафондун максаты шаар тургундарын активдүү жашоо образына тартып, спортту сүйүүгө чакыруу. Это ежегодное мероприятие, проходит уже 3-й раз. В 2023 мы первый раз начали. Иш-чара быйыл 3-чү ирет өтүүдө. Жылдагынын өзгөчөлүгү жеткинчектерди дагы коштук. Самалга жылда катышып жүргөндөр дагы бар, жаңы кошулгандар дагы бар. Жалпы байгеге 190 000 сом коюлду. Аны 3 орунга бөлдүк. 21 километрге 90 000, 10 километрге 54 000 жана 5 километрге 42 000 сом коюлду. Биз келерки жылга дагы мындан көп адам чогултканга аракет кылып жатабыз. Бирок былтыркыга салыштырмалуу катышуучулар көп. Бул самалык бир эле учурда 26 мамлекетте өттү. Жеңүүчүлөргө диплом, медалдар жана кызыктыруучу сыйлыктар тапшырылды. Иш-чара Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик, Бишкек мэриясы, Жеңил атлетика федерациясы жана эл аралык марафондун дирекциясынын колдоосу менен өткөрүлдү. Айсана Бакытбекова, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.